Милиция айымдары бул күчтүү, акылдуу жана чечкиндүү инсандар. Алар коопсуздукту жана адилеттүүлүктү камсыз кылууда маанилүү милдеттерди аткарышат. Дамира Мамырова Ички иштер министрлигинин эксперттик криминалисттик кызматынын башчысынын орун басары. Ал сүйүктүү иши менен 15 жылдан ашык убакыттан бери алектенип келет. Каарманыбыздын жумуш күнү адаттагыдай эртең мененки кызматтык кеңешмеден башталат. Ал жерде жумушка байланыштуу тапшырмалар белгиленип, андан соң ар бир кызматкер өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн ишке киришет. Дамира Мамырова өздүк курамга өзүнүн терең тажрыйбасы жана кесипкөйлүүлүгү менен жумушту ыкчам өздөштүрүүгө жардам берип, ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр. Дамиру Сагыновну я знаю с 2024 года, с марта месяца. Дамира Сагыновна менен 2024 жылдан бери иштешем. Ал эже менен иштешкен абдан кызыктуу. Биринчи жолу Ички иштер министрлигине келип жаңадан иштеп баштаганда Дамира эже менин устатым болду. Жумуш боюнча же башка көйгөйлөр менен кайрылсаң баарын түшүндүрүп, айтып берип, боорукерлиги, ачыктыгы менен чыныгы кесиптүү айым экенин тастыктап турат. Эксперт-криминалист бул өзгөчө кылдаттыкты, илимди жана зээндүүлүктү талап кылган жоопкерчиликтүү кесип. Айрыкча кылмыштын бетин ачууда манжа издерин талдоо өзгөчө адистик билимди талап кылат. Бул тармакта ар бир далил затты терең изилдеп, маалыматтарга негизделген туура корутундуларды чыгаруу өтө маанилүү. ИИМдин эксперттик криминалисттик кызматынын башчысы дагы өзүнүн орун басары тууралуу жакшы гана пикирлерин айтып, анын ишке болгон жоопкерчилигин жана кесиптештерине көрсөткөн колдоосун жогору баалап келерин айтып өттү. Дамира Сагыновна, она работает с конца. Дамира Сагыновна 2023 жылдан бери менин орун басарым болуп иштеп келет. Ал өз ишине так жана жоопкерчиликтүү кызматкер. Ар дайым изденүүнүн үстүндө жүрөт. Бир ишти кылаарда ойлору ишке жөнөмдүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн кадр десем жаңылышпайм. Дамира Мамырова бош убактысында ат минүүгө кызыгып, дайыма машыгат. Бул кызыгууну ал хоббиси катары кабыл алып, жумуштан кийин чарчаган учурда мындай машыгуу күч-кубат берип, стрессти арылтып, кайрадан жаңы дем менен киришүүгө жардам берерин белгиледи. Бирок анын эң негизги милдети эне катары үй бүлөсүнө кам көрүү. Дамира биринчи кезекте өзүнүн кызына көңүл буруп, анын тарбиясына чоң маани берип, анын да жакшы калыс адам болуп чоңоюшун каалайт. Ал дайыма үлгү болуп, кызынын жашоосунда мээримдүү эне, ишенимдүү курбу, мыкты кеңешчи жана таалим берүүчү адам болуп саналат. Еще то, что она все время старается. Менин апам эң сонун адам. Алар дайым бизге убакыт бөлүп, чогуу сейилдеп, тамактанып, кыдырып, ойноп турабыз. Мен классташтарыма дайыма апам жөнүндө анын милиция кызматкери экендигин сыймыктануу менен айтып берем. Кээде классташтарым апамдан коркуп турушат. Бирок мен апамды жана апамдын кесибин сыйлайм жана бул менен сыймыктанам. Кыйынчылыктар албетте бар, бирок Дамира Мамырова күч-кубат, чыдамдуулук менен аларды жеңип өтөт. Ар бир ийгиликтин артында жүздөгөн сааттар, изилдөөлөр жана талдоолор турат. Бирок ал үчүн жеңилбеген кыйынчылык жок. Ал чындыкка жана адилеттүүлүккө ишенип, ар бир ачылган кылмыш иши анын кичинекей жеңиши экендигин билдирет. Сайкал Садыбакасова, Айдана Каныбекова, Сыймык Мухтарбеков, Ички иштер министрлиги.